Студияга конок катары биз физика математика мугалими, астрономия, астролог дейин Жанар Кадыралиевди студияга конок катары чакырганбыз. Студияга кош келипсиз, саламатсызбы? Жанар мырза, анда уктуруубуздун башында ушу бардык адамзатты түйшөлтүп, дүйнө коомчулугун дүрбөлөңгө салган пандемиянын, ковидтин чыгышы тууралуу ушу астрологдор дүйнөлүк деңгээлде, анын ичинде Кыргызстандагы сиз сыяктуу астрологдор алдын ала кулак кагыш кылды эле ушу жаатта уктуруубузду сөздү баштайлы анда. Айтып өтсөңүз алгач. Жакшы болот. Бул 2020-жылы бизге март айында келип жетпеди. Чын-чынында Кытайда декабрь айында билинип, биринчи жолу Кытай врачы биринчи жолу обнаруживать этип, анан ачыкка чыгара баштады январь айынан. Анан ал кышкы каникулдарда да күчөп кетти деп Кытайдын дагы башчысы айтпады. Кечирим сурайды, ошол убакта биз кичине разгон алдырып күчөтүп жибердик депчи. Ошондон ооругандардын саны көбөйүп кетти. Эми буга эмне себепкер болгон? Нептун планетасы ар бир астрологиялык изилдөөлөрдө бул мамлекеттик болобу, жеке адамдын личный мындай өзүнчө жеке жашоосуна түзүлгөн личный жекече гороскоптор түзүүдө 4 основной точка болот да, асцендент, десцендент деп коет. Анан түшкү саат 12 чак түшкө туура келген. Чекитте зенит деп коет, түнкү 12-ге туш келген точканы надир деп коет. Ушул 4 точка боюнча ушу айрыкча асцендент, десцендент ушу точкаларды задевать этип коксу илип өтө турган болсо кайсы бир планета ошол жерде чыңалуу абалында түзүлүп, планеталардыкы мына айрыкча Уран, Нептун, Плутон өтө жай жүргөн планеталардын кетенчиктөө алга умтулуу кыймылдары мезгил-мезгилинен 6 айда бир жаңырып турат да, 6 ай алга умтулуу кыймылында, 6 ай кетенчиктөө кыймылында болуп турат. Ошол нерселердин таасири астында Москвадагы, Россиядагы Михаил Левин, кремлевский астролог, Кремльде Думанын, Госдуманын правительственный адамдары кирип, Кремльден кабинетти бар да, кишини ачып беришкен. Ошол киши эскертүүлөрдү берген негизи. Андан кийин биздики боюнча факты KG радиосу чакырып менден тоже алышкан мына март айында. Ошондо айтсам, кээ бир элдер ишенбеди да, могу немеде бир жылга чейин созулат, туугандар мындай лучше горькая правда, чем сладкая ложь деп орустар айтканда ачыгын айтышы керек. Анан биз адамдарыбызды, элдер, жарандарыбызды жарга түрткөн болбойбуз, ачыгын айтайлы, бул 3 айда эле бүтүп калат деп атышат, ошол чынбы дегенде мен айткам. Анан жайдын күнү ысыктан коркот деп атат го вирустары. Жайында жок болуп кетет деп атат го дегенде мен айткам, жок, Нептун планетасынын ошол факты KG сайтына кирип, биздин азыркы угуп аткан радио угармандар укса болот. Июль айында кайра күчөйт. 1-2 июльдан деген айткандай 2 июльдан аябай күч алды да, оборот алыпчы. Ошон үчүн бул жерде четке какпаш керек. Мен элдерди айткам, ошон үчүн орун жашысы өлүм ашкере кылат болбой, туугандар. Ушундай эмдиги жылкы 21-жылдын картинасы деле ошондой. Ошон үчүн буга жакшы көңүл буруш керек. Минимум 1 жылга так 1,5-2 жылга чейин барышы мүмкүн. Абайлагыла деп айтканбыз. Мына быйылкы жылы эле бүтпөй да уланып келаткан ошондон да. Демек сиз ушу астрологиялык баягы айтымчылык өнөрүңүз туура келип аткан турбайбы? Сиз эмнелерге таянып айтасыз? Астрономиянын негизинде. Анан ошо астрологдор айтып коет өзү, мировой масштабтагы астрологдор, без астрономии мы никто деп. Астрономия ни шагу не сделаем деп коюшат. Астрономия биз иш алып барган акыбыз дагы жок. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып анда айтып өтөлү, негизи эле астрономия илиминин тарыхына дагы бир аз токтоло кетели. Негизи ушу астрология, астрономия, математика, физика, табигый кубулуштарсыз эч качан өнүкпөйт. Ооба. Бул адамзат жаралгандан бери эле келаткан нерсе. Анан ушу кыргыздардын астрология менен байланышын дагы айтып өтөсүзбү? Негизи эле Кыргызда баягы санчы, сынчы, токтогул сынчы, өңдүү сынчылар дагы ушу астрологиялык элементтерге таянганбы өзүнүн убагында? Жок, биздикилер астрология илимге таянган, мен бир гана өзүм бул астрологиянын тарыхында 10 000 жылдан бери өнүгүп келатат да, бул аябай. Анан ошо астрономиянын негизинде да анын бардыгы. Анан биздикилердики мен билем, ушу кыргыздардын ата бабалары ошо
астрология жылдыз илимин пайдаланган дешет. Эми канчалык деңгээлде пайдаланган астрологиялык бүткүл дүйнөлүк астрологиянын тарыхында жок, биринчиден. Экинчиден, мен байкайм баягы ай чалкалап жатса жаанчыл болот. Эгер ай тике турган болсо, ал ай уже кургак эле жаанчыл болбойт деп айтып келишкен. Мен ошону байкайм. Чында ошону биздикилер байкаган экен да, ата бабалар. Бир гана ошону билем. А так, могу ар бир мамлекеттин алдыдагы 1 жыл, 2 жыл ичинде, 10 жыл ичинде эмнелер болот, ар бир жеке адамдын жеке жашоосун аны билиш үчүн астрономия негизинде гана эсептөөлөрдүн негизинде чыгат. Ансыз баардык ката болуп калат да. Биздин ошо ата бабаларды кайтып утпайм, айды гана колдонгонун билем да. А так негизи өнүккөн бул Европада аябай өнүккөн да, Европада. Ушу 10 000 жылдан бери эле европалыктар өнүктүрүп келет да астрономия негизинде. Бул сөзүңүзгө мен деле кошулам, бирок кыргыздардын дагы баягы карап туруп эле жаш өзгөчөлүгүн, аял эркекти сынаган тараптары бар да, ошону деле ушу астрологиянын элементтерине, астрономияга таянып сын жүргүзүшсө керек. Негизи айтымчылар дагы ушу астрологияны колдонушат да, Кайсы айтымчылар? Айтымчылар, төлгө салгандар, көз ачыктар. Төлгө ачкандар, баягы немелер бар го, көз ачыктар, бакчылар, аларды эмне десек болот, бир байкуштар десек болот да. Өздөрү тамга тааныганды билбесе, анан башка эмен билбесе, аябай сабатсыз болсо, анын негизинде мындай эптеп нантагап жеш керек байкуштар. Божомолдоп туруп, оюн эмне келсе, сүрөтүнө карап айтам деген ошондон да. В какой-то мере сүрөтүнө карап билет да, жоошмомун адамбы, же агрессивный курч адамбы билет да, ошого карап сого берет да. А так негизи бул эч кандай тиешеси жок. Анан биздикилер азыр ушунчалык астрологияны илиминин баркын кетирип коюшуптур, астролог деп туруп, мына Бишкекте жүрөт кээ бир аялдар, көп эмес, бирин экин. Астролог деп туруп, анын арасында жүрөк мончок куям, кара жин шайтан айдайм, үй тазалайм, дуа окуйм, ушундай да. Астролог нишандай дуа окуш эмес, бул позор нерсе да, андай эмес. Астролог боло турган событиялар күн-күнүнө чейин так-так айтып коюш керек. Мына биз өткөн жылы айтпадыкпы, 3-октябрдан 12-октябрга чейин эң кооптусу, анын ичинен 6-октябрь, 9-октябрь кооптуу. 6-октябрь төңкөрүш болуп өттү, 9-октябрь күнү площадьта даже пистолет менен ок атышуулар болбоду. Күн-күнүнө чейин туура чыгды. Бул ошо астрономиянын негизинде болгондугу үчүн. Ошон үчүн бул жерге ошого окшогон көз ачык табыттардын жазып коюп аткандары тоже астрологиянын баркын кетирип коет да. Могу Россияда, Америка, Канада, Франция, Германия өнүккөн мамлекеттерде алардын көз ачыктары антип аралашпагандыгы үчүн ал жакта астрологиянын баркы, кадыр баркы өтө жогору турат да. Негизи эле ушу астрологдор баягы жагымсыз окуяларды адам жашоосунда алдын алуу, жакшы нерселер барын кыйынчылыктарга туура келген учурларда баягы алдын алуу жактарындагы адамдарга кеңеш берип жатпайбы, туурабы? Анан көбүн эсе баягы тарыхка көз чаптырсак, саясатта көбүнчө ушу астрологдордун берген кеңештерин колдонгон учурлар көп, туурабы? Сиз дагы айткан өзүңүздүн баягы билдирүүлөрүңүздү массалык маалымат каражаттарына чагылдырып, убагында дал келүүчүлүктөр көп болгондугун билебиз. Сизге окшоп баягы кесиби боюнча физик, математик мугалими иштеген адамдарыбыз дагы арбын кесибин, бирок ушу астролог болуп калышыңызга эмне себеп болду негизи эле? Буга адамдын өзүнүн жөндөмү да керекпи? Жөндөм албетте. Мүмкүн болсо микрофонго жакыныраак сүйлөсөңүз. Албетте, жөндөм керек. Анан кээ бир ойлойт да, мен кээде ушунчалык уялып, кээде намызданып да кетем. Вот астролог токтотуп коеюн дейм. Анан даже мен чын айтсам, аты жөнүм совсем башка. Жашырып псевдоним менен мен жердештерин билип калбаса экен. А буну астрономия илими ошол айтып аткан баягы европалык мамлекеттер, ушу Россия, Москвада, ушу баягы өнүккөн Франция, Германия, ушу мамлекеттерде астролог десе, бул как астрономдордой эле туура кабыл алып, аябай кадыр барктуу баркташат да. Биздикилер баягы анча аң сезим десек, бир аз грубыйраак болуп калабы. Мындай билимдин бир аз жетишсиздигиненби, бул ошо мындай эле нерсе катары кабыл алышат экен да, астролог деп эле мындай. Ал негизи бул өтө татаал илим. Буга өтө маани бериш керек. Мен сиз жакшы суроо бердиңиз, эмне себептен? Мен өзүм учкуч.
болом дечүмүн. Вот учкучтуга окуп 8-9 ай окугандан кийин бир тууган тайкем алып келе берген, Ригада окучумун. Вот гражданский летчик болом деп ошого 87-жылы бир тууган тайкем алып келе берген. Ал жакта атенең сен бул жакка окушуңа нааразы болуп да, сен болгону петтен нары өтпөшүң керек экен, педагогический вуз. Ошо ал убакта Ош мамлекеттик университет педагогический институт эле да, анан танда дешти. Анда да мен куулук кылдым да. Кийинки жылы кайра качып кете турган болсом летныйга физика математика керек. Ал жерге чем башка тилдер, мисалы орус тили, англис тили же болсо биолог болгондон көрө ушул жакшы деп туруп анан керек этет физика математика факультет тандалышынан физик математик болуп жатып калдым. Андан кийин ушу электроэнергетика, электроника жагында ошонун баардыгын уран башкарат. Тошто баягы суу, деңиз, океан, медицина, психология, наркотика, ушу илимдердин баардыгы мисалы ушул жакка байланыштуу нерселерди Нептун планетасы башкарса, тошто асманга байланыштуу уран, Нептун, авиация, космонавтика, электроэнергетика, электроника ошонун баарын уран башкарат. Физик адистиги ошонун баарын уран планета. Ошол күчтүүлүктөн го мен оюмча анан келип эле ошо астролог болуп жатып калганым ошол болду. Негизи аткарган кызматым, мен иштеген жумушум совсем башка жакта, орган тарапта, атайын спецтехникаларды оңдоо боюнча ошол тарапта иштейм негизи. Ошол эң биринчи баягы астрологиялык айткан нерсеңизди ал келип ошо бир резонанс жараткан учуруңуз кайсы? Эң алгач кирет астролог катары. Эң биринчи резонанс жаратканда ал сиз баягы факты кезиде ал жерде главный редактор суроо бергендей суроо берип атасыз. Биринчи эсиңизде калган эмне окуя болду эле деп сиздей суроо бериле да. Эсиңизде калганбы, эми баягы майда-майдалар бирок крупный эмедеги ушу мамлекеттик деңгээлдеги дегенде жооп бердим эле. Могу Байаман Эркинбаев деген бар эмес беле, кыргыздын патриоту. Ошого кол салуу болушун ушул боюнча мен вот 28-чи ошо 2005-жылы акайып кеткен жылы болду. 28 апрель күнү кол салуу болуп Байаман Эркинбаевга. Мурун тушкаткан экен эле. Анан кийин айтпады, мен буну ким экенин билем, да бир айдын ичинде следствие бүткөнгө чейин айтам ким экенин деп. Анан мен ошондо айткам, мына азыркы буга чейинки зам министр болуп жүргөн Курсант Асановго айткам. Жамбулат Амантаев деген казак кикбоксер бала бар, үчөөбүз бир чогуу бир жерде тамактанып отурабыз. Коомдук жайларда бир кафе, ресторандардын биринде. Анан үчөөбүз сүйлөшүп отурганда айттым, Курсант, сен айтып кой, Байаман Эркинбаев экөөң дос элең. Буга өтө моңосу эчтеке эмес. Кече 28 апрелде кол салуу. Күздөгүсү өтө опасный болот десем, ал даже ошо күздө кол салуу болуп атып жок кылышпады. Байаман Эркинбаев каза болду. Ошондо мен командировкага келип калдым. Анда Оштарында жашайт элем. Келип орус кемпирдин үйүндө жашап калдым. Ошондо бир көлдүк кыз бар экен. Биринде атын эсимде жок ал кыздын азыр. Анан эле кыйкырып кирип калды. Орус аялгач мен уже өзүмдүн комнатамда жаттым эле. Кеч 9:30-10 болуп калды эле. Байаман Эркинбаева убили, Байаман Эркинбаева убили деп аябай кыйкырып кирди. Чынын айтсам, шокко түштүм өзүм дагы. Ал жөнүндө Курсант Асановго дагы айттым. Анан ошол Эркинбаева убили деп мен ыргып турдум да, чыксам коридор узун эле баа кемпирдин. 3 метр ал жака, 3 метр бул жака, 3 метр тиги жака, 3 метр бул жака баса бердим, колум аркага кармап эле. Деп өзүмчө аябай мындай мурашки побежали по коже дегенде беттим эле ток тарткан ушунчалык туура да. Мен бир эле Курсант Асановго башкаларга да айтып жүргөм да, көп эле саясатчылар күздө аябай катуу болот. Ошону айтып койгола көбүнө эле айтчу элем да. Анан Курсант Асанов деле айтат, эми ошол сен айткан нерсе точно ишке ашып кеткенде, Байаман Эркинбаев ушундай атып кетишкенде. Мен дагы шокко түштүм деп эмгиче айтып жүрөт да Курсант Асанов. Бул эми баягы сиз дасыгып калганда айтканыңыз төп келген учур болуп атпайбы? Өзүңүз баягы ушу астролог катары ушул ишти алып кетсем болот экен деп ынанган учуруңуз качан башталды эле? Мен ынанган учурум 87-жылы армиядан келейтканда эле ошондо эле көзүм жеткен. Мен физика математика факультетке тапшыра элек эле. Лётныйга тапшыра элек эле, Ригага лётный училищеге өтө элек эле. Ошондо эле көзүм жетти, мен алып кетем. Мен ар бир нерсени алып кетсем, аягына чейин чыгам да, кызыккан нерсем. Анан кызыкпаган нерсени эч танкам менен сүйрөтүп да эч ким кылдыра албайт. Бул баягы үй бүлөңүздө, тууган урууңузда бар сапат деп эсептей аласызбы?
ушундай астрологияга жакын болгон адамдар барбы өзүңүздүн туугандарыңызда? Жок, атам Москвада горно-металлургический институтты бүткөн, өзү инженер, горный инженер болуп эсептелет, Көк Жаңгак шаарында иштеген өз учурунда. Инженериянын адамы, апам өзү орус тилчи мугалим. Анан ушу кызматкер адамдар болушкан. Анан өтө эле антип мындай аны билбейм. Атам өзү баягы горно-металлургический институт бүткөндөн сопромат деген сабактар болгон экен, сопротивление материалов деп кыскартып сопромат деп коет. Инженерный вуздарда окулат да. Сопромат окуганда деп таң калып, физика, математика аябай татаалды. Ошондо ойлошум дейт, балдарыман бирөө физик же математик болуп чыга экен дечи эле. Жакшы сен чыгып калдың деп айтып жүрдү байкуш өмүрүнүн акырына чейин эле. Абдан жакшы. Урматтуу Манас радиосунун армандары, биз бүгүн студиянын коногу астролог Жанар Кадыралиев менен негизи астрологиянын жашообузга таасири, күнгөй тескей тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Бул жашоодо ушу астрологиянын таасирин кандай пайдалансак туура болот? Айрыкча балдарды тарбиялап өстүрүүдө, балалуу болууда негизи эле келечек муунга кам көрүш үчүн астрологиянын таасири. Астрологиянын таасири эң бир жакшы нерсе да, айна эле жеке. Могу адам ишениш керек биринчи. Анан биздики адамдар баягы көп нерсеге ишенбейт экен да. Койчу мындай деп. Ар бир нерсеге ишенип ичине ар бир маани берип көрүш керек. Ушу маани бербеген үчүн дагы мына биздин убага чейинки президенттерибиз тепки жолу менен кетип атат да. Анан эми биздин ошол 3 тепки менен кеткен президентке караганда эми Борис Ельцинди билесиңер да. Россиянын биринчи президенти. Бул личный астролог болгон. Аты жөнүн айтпай эле койлу, ошол аял эмгиче аялы менен сүйлөшүп турат экен өз ара. Ошо аялда немесин берди да, интервьюсун акыркы убакта. Маани берген. Ошон үчүн бул кетиңиз, бул убакта уже ден соолук боюнча да мындай саясатта деле кадыр бар таппайсыз, кетиңиз деген учурда. Ошон үчүн 2099 жылдын эң этеги 2000 жылга жарым саат калганда, жаңы жыл 31 декабрь күнү өзү арызын жазып туруп, мен отставкага кеттим деп жарыялап отставкага кетип жүрдү. Ошентип туруп, азыркы убакта биздин саясатчылар да карап, көздөрүн квадратный кылып алса, ошого карай иш алып барыш керек. А биз эмне дедик? Бул факты кейжини көрүшсө болот, көзүңөрдү ачкыла, жаман болот. 3-нөн 12-сине чейин айрыкча 6-9 күнү мына сайттарда турат, газета, журналдар жайнап жүрөт, числолор менен. Точно кудум ошо күндөр кетти да. Мына азыркылар да көзүн ачыш керек. Ачпаса укмуш эскертүү берсе, даже азыркы бийлик тараптагыларда айрым бир адамдарына бирөө экөөнө, 2-3 болсо да 1-3-4 адамга эскертүү берип айттык, киргиздик, ошол нерселер болот. Бул астрономиянын негизинде болгон негизинде буга чейинки мен эсептөөлөрүмдө ар бир астрологдор анча мынча кээде кетет, 1-2%. Менде такыр боло элек, болбосун деп да ойлойм. Может быть, адашам, бирок боло элек. Ошентпесе быйылкы майдын 2-чи жарымы, июнь айында өтө кооптуу күн тутулуу менен коштолот. И декабрь айында күн тутулуу менен коштолот. Чыңалуу абалдары бар. Сатурн, Уран 2 планетасынын ортосунда квадраттап коет, 90 градус чыңалуу абалындагы түзүлүш да бул, аспект так коет. Ошол учурда мындай чынчылдык менен гана иш алып барыш керек да саясатчы. Биз айтканбыз, мындай алдоо деген болуш керек, манипуляция, бирин-бири алдоо деген болбош керек десек, шайлоодо эмне кылышты 4-октябрда? Негизинде ошону окушкан эмес, маани берген эмес, а бул астролог ким? Өздөрүн гений сезген, астролог деп минтишкен да. А негизи физика, математика, химия, ушу астрономия ушунун негизинде жашоо өнүгүп келет ба? Мына азыркы убакта интернет күчөп аткандары бар, ушу илимдин негизинде туурабы? Бул саясатчылар эмне? Бүгүн бар, эртең жок. Ошон үчүн маани бериш керек бул илимге. Ошон үчүн быйыл мына майдын 2-чи жарымы чыңалуу абал аябай күчтүү, июнда дагы күчтүү, тем более күн тутулуу менен коштолот, июнь айында дагы. И декабрь айында күн тутулуу менен коштолот. Ушул учурда өтө кооптуу. Көп адамдар өз кызмат ордунан, креслолорунан, ушу бийликтеги эле иштеген адамдар көп кызматтарын кол жууп калыш турган сөз да. Сиз эми бул өзүңүздүн айткандарыңызды баягы астрономияга таянып айтып атасыз. Астрономия да. Мен жана суроону эле улантайын, негизи балалуу болууда эмнелерге көңүл буруш керек? Баланын келечеги үчүн ошо
астрономиянын таасири канчалык болот? Балан ал жакшы аябай сонун суроолорду берип атасыз, ойлонуптур. Бул кеч болуп калат бала төрөлгөнү. Бала төрөлгөнгө чейин аракет кылып калыш керек. Хотя бы эң мындай день зачатия бойуна болгон убакта болбосо дагы төрөлөр астында мисалы гинекологдор биринчи аныктап бериш керек. Могул 10 күн ичинде жетиктүү болуп калды. Жеткен убак бала жетилди уже. Төрөтсө болот. 10 күндө гинеколог тактап бериш керек. Бул менин придумкам эмес. Мировой масштабтагы астрологдордун жазганы, дүйнөлүк масштабта. Гинеколог аныктап бергенден кийин ошо 10 күн ичинен благоприятный 2 күндү тандайт астролог. Мына 2 күн эң жакшы. Ушунун ичинде төрөтүп алыш керек. Примерно саат ушунчалар кейсарево сечение менен төрөтүп алыш керек. Ошол убакта төрөтүп алса эң жакшы болот. Ал алыс кетпей эле бизде Бишкекте, Алматыда болгон случайлар толтура. Астрологдордун жардамы менен кейсарево менен төрөтүп алгандар. Анан биздикилер баягы канына бир жолу баягы диний кызматкерлер бул ширик бирдеке айтсаңар астафираллах деп чочута берип адамдарды коркута берип, бул деген ширик деп атып, мындай коркуп калышканда ушуну азыр кейсаревону төрөтсөк Кудай бизди жазалап койбойбу деп корко беришет да. Жок, Кудай жазалабайт. Кудай дагы сактанганын сактайм дейт экен. Ошо сиз айткандай аракет кылса, баланы жакшы убакта төрөтүп алса, ошол төрөлгөн убакта кандай жакшы энергетика турса, жаман энергетика менен туулган адам өмүр бою жаман энергетика менен магниттелип калат, как бы подмагничивается да, подмагничивается, ошо менен жүрүп, гений болсо да кыйналып жүрүп өтүп кетет. Биздин профессорлор жүрбөйбү. Гений аябай, чөнтөгүндө 5 сом акча менен жүрүп өтүп кетет, жетишпеген низший турмушта. Экинчи 8 сектор деп коет асманда. Баланын төрөлүшүн ошо экинчи 8 секторго жакшы, өмүрүн мисалы 4-чү 8 секторго тоже байланышты. Ошол жакшы учурларга карап төрөтө турган болсо, кейсарево сечение менен өмүр бою көрүп атпайбыз. Мал базарда жүрүп эле колун тырмактары өсүп кеткен байкуштар сүйлөп атса, семишке мыналар алып калат, арчып коюшун керек. Зато момундай пачка акчаларды кармап жүрөт. Этаж, 3 этаж үйлөр салган, 2-3 жипти алмаштырып минген жөнөкөй адамдар жүрбөйбү. Же болсо картошка базарда эле жүрөт. Прицеп картошка, момундай пачка. Алардыкы 2-8 төрөлгөндө жакшы. Өмүр бою алар бай жашоодо жүрүп өтүп кетет. Момундан эле ушу балдардын жакшы жашоосу үчүн, жетишкен турмушта бактылуу жашасын десек, бут ушул нерселерге көңүл бурдуруп, күнөөлөп Кудай жазалап койбойбу деп, Кудай деле сактанганын сактайм дейт дегендей, жакшы аракет кылып, кейсарево сечение менен 10 күндү баягы гинекологдор тактап бергенден ошо 2 күндү тактап алып төрөтүп алса, баласынын келечеги үчүн өтө чоң жакшы ишти кылган болот ата-эне. Ошону сөзсүз кылыш керек. Демек, ата-эне ушул нерсеге көңүл бурушу керек экен да. Сөзсүз. Анан биз айтсак, кантип эле дейт, биздин окумуштар бар да, тим эле гений да өздөрүнчө. Биз 5 жыл чачыбызды агартып, физика-математика факультетте 5 жыл окудук. Азыр ушу астрологиянын таасири барбы десе, ошолор сенбе миллиондогон, миллиарддаган километр алыстан жылдыздар кандай таасир берет? Ал квант түрүндө таасир бере берет, пожалуйста. Квант, жарык бул квант да, жарык 2 түрдө жашайт. Квант түрүндө жашайт, бөлүкчөлөр түрүндө, то есть квант түрүндө, экинчиси квант түрүндө, бөлүкчө түрүндө, экинчиси электромагнит толкун түрүндө. Электромагнит толкун квант түрүндө эле психологияга таасир бере берет, ошентип эле таасир бере берет. Экинчиден, могу бизге таасир берип турган нерселер өтө чоң. Мисалы, 1 атмосфера бизди курчап тур. Мына 1 атмосфера азыр бизде Паскаль менен алса, onun 5-ci darajасы Паскаль, onun 5-ci darajасы Паскаль. Атмосфера менен 1 атмосфера. Ушул жок болсо, лековой машиналарда деле 1-2-3 атмосфера болуп атпайбы, баллон желдегендечи. А бизде 1 атмосфера. Ушу 1 атмосфераны жок кылып койсо, элестетели. Көз ирмен баары чачырап кетет, чачылып адамдар. Билинбегенден аябай чоң немеде кысып турат да 1 атмосфера. Көзгө көрүнбөйт. Ошондой эле бизди жерге тартып турган 70 болсо 70, 100 болсо 100 килограмм күч менен жерге тартып турган гравитациялык күчтөр дагы, космостон келип таасир берип аткан электромагнит күчтөр, магниттик күчтөр, электромагнит толкундар ал дагы көзгө көрүнбөйт да. Ошон үчүн сөзсүз 100% таасир берет. Биз космостун продукциясы болгондон сөзсүз космос таасирин берет бизге, каалайбызбы, каалабайбызбы. Жанар мырза, сиз айткандай, негизи эле ушу физика, астрономия илимдерди жакшы билиш керек адам. Ар бир адам өзүнүн баягы табигый туюму да болуш керек адамдын. Анан былтыр пандемия башталгандан тарта коомчулукта сиз көбүнчө баягы кыргыздар ишенбеген мамиле жасайт дегенди айтып жатасыз. Баягы технологиялардын өнүгүшүнө дагы мамилесин айтып өтсөңүз да, ушу 5G технологиялары чыкканы
Кыргызстанда кандай бир реакциялар, тескери реакцияларды айтып чыгышты. Будан коркпой деле койсо болот адамзат, туурабы? 5G антеннасынанбы? Эч коркуунун кереги жок. Аны сиз окуган окшойсуз. Ошо менин сайтыма киргенде атайын соцсеттер баракчаларын окуган окшойсуз. Түшүнүп калдым азыр. 5G боюнча да антенналар боюнча алып чыкпадым, айланайында. Мен таң калам. Ушунчалык кайдыгер болот экен биздин адамдар. Ушу мынау Кыргыз телекомдо иштегендер каякты карап отурушат. Башка мага окшогон физиктер деле, электронщиктер, электроника боюнча ошолор каякты карап жазбайбы. Мен кайдыгер боло албадым, жаздым. Айланайындар 5G антеннанын кайсы жерде экенин, Восток 5-те барып, баары өрттөйүлүп бир домдун башына айланайын. Өзүңөр логистик ойлонгулачы. Ошол 5 жыл физика-математика факультетте окуган, физик, математиктер, электроника боюнча окуган, связисттер, связь боюнча ошону билет алар. Ал буяктагы вирус бул капкакта микробиологиялык бөлүкчөлөр менен, бул электроникадагы ушу транзисторы, там микросхемалар эч кандай бир байланышы жок. Аны менен аны кармап турганга болбойт. Ал жерде микробөлүкчөлөр, микробиологиялык бөлүкчөлөр, вирустар, бактериялар жашай албайт ал жерде. Ал аркылуу тарката албайт. Уят, муну бул ким кылып атат? Муну ошол эле дүйнөлүк банктар, мына биздин эле Мегаком, Ошка О оператору, Билайн окшогон операторлор азыр акчаны котортуп, баягы электрондук кошелек аркылуу банктардын ишин бүт алып койду да. Канча миң, ай сайын миллион, миллиарддаган акчалар ошолор аркылуу которулду. Элдер уже банктан кача башташты. Банкка барбай эле которуп коюшат электрондук кошелек менен. Туугандары барып, неден банкоматтан алып кетип атат. Ошон үчүн булар көрө албастыктан 5G операторлордун, ошол эле Билайн, Мегаком операторлордун, О операторлордун ишин жок кылган атышат да, жамандап. Бул банкирлердин, дүйнөлүк банкирлердин кылып аткан иши, саясат. Антип тарката албайт. Эч коркпогула. 5G эмес 6G'сы келсе дагы туугандар, урматтуу туугандар, коркпогула андан. Жаранды. Жогоруда сиз өз сөзүңүздө баягы балалуу болууда мамиле кылууну айтып өттүңүз. Кандай кылганда баланын келечегине жакшы болот депчи. Анан негизи эле ушул бала төрөлүп калды же болбосо адам жашоосунда баягы ийгиликке жетишпей өпчап жашоо жүргүзүп жатканда баягы балким жер которуу өзүнүн ушундайда да жашоосуна жакшы жакка бурулуп кеткен учурлар бар го. Сиз кандай көз караштасыз? Ушу канчалык маанилүү? Абдан маанилүү суроолор даярдапсыз, Айнагүл. Жакшы, аябай даярданыпсыз, байкалып атат. Бул дагы жакшы суроо. Жер которуу абдан чоң маанилүү. Ан жер которуу десе биздин жарандарыбыз, эми баардыгыбыз каныбыз бир кыргыздар, туурабы? Баарыбыз жардам беришибиз керек, ар бирибиз бири-бирибизге билген билимибиз менен бөлүшүшүбүз керек. Ан жер которуу деп эле Ош Жалал Абад, Лейлек, Баткен или бул жакта Чоң Алайдагы туугандар келип албаш керек могу жерге. Или көлгө, Ысык көлдөгүлөр там Ош Жалал Абадка жер котордун эле. Бул жерде эч канчалык өзгөрбөйт. Кетиш керек. Кеткенде дагы алысыраак, кеминде бир 3 саат разница берген алыскы шаарларга кетиш керек. Ошондо чоң разница берет. Мисалы Москва бизден на 3 часа отстает, да, саат боюнча аркада калат. А Владивосток бизден 3 саат алдыда, опережает бизди по часовому времени алдыда. Часовой пояс боюнча. Алардыкы Москвадан 6 саат разница. Ошондо алыс аралыктарга кетиш, ошондо өзгөрөт. Ошон үчүн айтып атпайбызбы? Айтышат туугандар. Ушул жерге келсе эле ушул кызым, балам балалуу болуп мынте берет, ында башка жакка төрөй берет, балалуу боло беришет, акчалары да көп, иши жакшы жүрүшөт. Бул жерге келсе эле мурду канап ал бул анан 3 жыл, 4 жыл, 10 жыл жүрсө төрөбөй калат дейт. Бу абалга айткен деп коет. Эми кыргыздардын сөзү абалгабайт бул жерде. Магнетизм, геомагнетизм өзгөрөт 2-3 саатка кеткенде. Ошол эле 2-8 акча боюнча эч нерсеге жетишпей нищий турмушта кыйналып жүргөн адам кетсе, 2-8деги мисалы кайсы бир Плутон планета менен мисалы Марс планетасы начар түзүлүштү, ал 2-8де эмес 3 менен 9 менен 3 өтүп калат. 2-8 жабыркабайт. 2-8 ошо акча жагы да, финансовый секторлор деп коет. Финансовый эмес, уже 9-3 башка жакка өтүп калат. Уже 2-8 жабыркагандан сөз ал жакта акчасы дагы көбөйөт, башка дагы болот, балалуу дагы болот, башка баардык оорубай дагы кылат. Ошон үчүн алыс жакка кетиш керек. Кыргызстандын ичинде которгон же Алматага барып алган эч нерсени өзгөртпөйт. Демек, кой мен жашоом жакшы болбой атат деп эле чыгып алып туш келди кете бергендин деле эч пайдасы жок экен. Аны дагы баягы
кеңешип кескен бармак оорубайт деп тиешелүү профессионал сизге окшогон астрологдордон кеп кеңеш алып, мисалы үчүн туурабы? Жеке кайрылып анан иш кылыш керек да, анан бизди угуп аткандар кетиш керек экен деп эле кетип калбасын деген сөз да. Жок, эми аны караш керек дейм. Жабыркап, эгер ошо кимдер бир балалуу болбой атса, кайсы акчанын ушу жетишпеген турмуштан кыйналдым дегендер болсо, 2-8 секторлор жабыркаса, балдар коюнча 5-дом жабыркаса, алар балалуу болбой жүрө берет. Күтө беришет 40ка чейин балалуу болом деп. Андан 42-43төн климакс наступайт эткенден болду, уже кеч болуп калды. Ошон үчүн эртерээк кетсе, ал балалуу болуп башка жагы все нормально болуп калат. А кээ бирине да, действительно, сиз айткандай, бардыгы 2-8 бул жерде жакшы. Мына биздин чиновниктерге окшоп. 2-8 ништяк. Ошон үчүн миллиардтары чөнтөккө толтуруп мешокто уруп атышат. А булар ал жакка барса, жабыркаган жагы, жакшы жак 2-8 жакшы түзүлгөн да. Жакшы жагы башка жакка өтөт. 2-8де жакшы жак калбай калат, башка жакка барса акча таба албай келип аткандар болуп атпайбы? Аларды кошондон. Ошон үчүн сиз айткандай, сөз профессионал астрологторго жолугуп кеңеш көрүш керек да. Анда сизге окшогон ошо астрологтордон кеп кеңеш алып, биздин кээ бир чиновниктер бул жакта эле акчаны табайын деп жаткан жери жокпу? Көп кеңеш алгандар барбы ушу? Кеңеш алгандар бар, 20 чакты биздин саясатчылардан бар. Анан неме алар баягы кээде күчөп калат, баягы 9-12 сектор, 9 юридический проблемалар, 12 тюрьма деп коет или одиночество. Вот ошолор кээ бири качып кетип атат, ал качканы туура эле бир чет. Потому что бул жерде жүрөбүздө 9 юридический проблема камалат. А 9 не только юридический проблема, и дальние зарубежья деп коет. Заграничные страницы, мындай заграничные города, да, алыстагы. Ошол жактарга кетсе, ал жакта одиночестводо жүрө берет, зато тюрьма жок да. Ошон үчүн менин кеңешкендер даже камалып калгандар, көп жыл, бир 6-7 жыл, 9 жыл түрмөдө отуруп калган саясатчыларыбызды ушу үйүндөгүлөр менен кеңешип, могул жактан тигиндей аракет кылыш керек, могул жактан жакшы күндүн тийип турган учуру ушул жактан аракет кылса, иши жакшы кетет. А то кээде баягы өзүбүздүн ишибизди оңоюздап, тескери жагынан булар күчөтүп алып, кайра чыгара албай калган учурлар болот да. Чыгарып кеткен учурлар, камалган аткандар алып калган учурлар болду. Анан эми бардыгында боло бербейт, кайсы бирлерини бир где-то 85% учурда жардам берип чыгарып кетет. 15% ян кээ совсем бир жарык тийип турган эч бир учур болот. Ошондуктан айтам, жок, азыр баары бир кыйын. Эми таких случаев мало, 10-15%. 85-90% учур чыгарып кетсе болот. Аны биздикилер карабай айтпай атпайм. Билимдин жетишсиздигинен билбейт астрология илми эмне экенин. Ошон үчүн кыйын болуп, мен кыйымында алдыга ура беришет да, анан былтыр 4-октябрда бийликти алдырып койгондой алдырып коюп отуруп калышат да. Сиз баягы профессионал астролог катары кеңеш айтып өтсөңүз да, негизи эле ар бир адам өзүнүн жашоосуна ушу астрономияны кандай пайдаланыш керек, эмне кылыш керек да? Билим начардыгынан баягы жашоосунун жарымынан көбүн өткөрүп деле адамдар өтүп кетип атат, туурабы? Сиз кандай деген пикирдесиз? Туура эле, сиз айткандай билимдин жетишсиздигинен, как белка в колесе дегендей, белка тыйынчыкчан колесого кирип айлана берет, ушинтип атып эле 40 жаш, анан 50 жаш, анан 60-70 болуп өтүп кетип атпайбы өмүр. Аны караш керек, профессионал астрологтор кеңешип, кайсы жактан везет человеку да, кайсы жагынан не везет. Ошону билиш керек да, анан кете турган болсо кете турган, кайсы бир жакта точка счастья, вот место счастья деп коет астрологияда. Кайсы бир шаарга барса эң жакшы жашоо кетет да, баягы, хотя несмотря что чыңалуу абалдар көп Карасконда. А баягы эң жакшы мындай зловредные планеты деп коет, и добрые планеты. А добрые планеты ошо Венера, Юпитерлер, ошолор кайсы жерге Солнце, кайсынчы секторлорго попадайтса, более мындай жакшы бактылуу жашоо кетет, вот место счастья. Ошо городду астролог тактап берсе, ошол жака кетсе, сөз жашоосу момундай жакшы өтөт. Ан пенсияга чыгарда 65-70ке чыкканда келе бер, ал жагы уже кете берет да, жакшы болуп. Бутуңа туруп түптөлү болсоң. Мына 1 жылдан ашуун убакыт өттү, пандемия башталгандан бери. Сиз ушу астролог катары онлайн кеп кеңештерди берип келесизби? Негизи астрологдордун иши кандай өзгөрүүлөргө учурады ушу пандемия шартында? Анан өз сөзүңүздө айттыңыз, кыргыздар баягы ишенбеген мамиле жасайт депчи.
негизи эле кыргыздардын табитине жакыныраак көрүнүштө жеке эле бул астрологияга эмес көп нерсеге мындай ишенбөөчүлүк мамиле жасаган. Бул эмнеден улам ушундай? Биздикилердики могу айтып атпаймынбы? Момун дей беришет да. Бул ширик дей берет. Буну алдын ала бир нерсенин болгон ширик дей берет. Ширик дебей эле бул Куранда бар деп айтышат, ошол эле таксырлар өздөрү. Алдыда боло турган нерселерди сыйкырлап, бириң убалап, дубалап, окутуп, чокутканың токтот. Алдыда боло турган нерселерди мен жылдыздарга бердим, жылдыздар аркылуу белгиле деген экен. Эми жылдыздар илими оңой эмес да, пожалуйста, астрономиянын негизинде кетет. Физика, математика, геометриялык эсептөөлөрдүн негизинде. Ансыз болбойт. Анан жөн отуруп эле сүфтөп койсоң жакшы болуп, баарыбыз эле сүф-сүфкө өтүп кетмекпиз, андай эмес да. Анан сөз ошол илимге карап туруп, астрономия негизинде тактап алып туруп алып кетиш керек да. Анан баары эле оңой нерсе менен келе койбойт да. Анан баягы антип паланча дуаны үй деп сүйлөшөт экен акцент менен. 300 жолу окусаң түкүнчө дуаны үй деп акцент менен сүйлөшөт экен. 301 жолу окусаң коронавирус сизге жукпайт деп коюшат экен. Туура эмес да. Анан 300 эмес 300 миллион жолу окусаң да вирус жуга турган болсо, коронавирус болуп жугат да. Ошон үчүн сактаныш керек просто. Ушул өзүңүздүн баягы үйрөткөн дагы башка окуучуларыңыз барбы? Негизи эле ушу астрологдун сырларын, астрономияны мектеп партасынан баштап, жеткинчек балдардан тарта үйрөнгөнү, ошолорго эмне кеп кеңеш берет элеңиз да жашоосунда баягы? Диний ынанымдагыларды айттыңыз, бирок көпчүлүк масса өсүп келаткан жаш муундар эмне кылыш керек өзүнүн жашоосуна? Ошон үчүн мен ушу сиздердин радионун, Манас радиосунун берүүсүнөн пайдаланып айткым келет. Урматтуу кыргыз элим, бул баягы алдын ала боло турганды билген бул ширик барбагыла дейт көз ачык бакчыларга. Аны айтса бирин-бири шыбап жата берсин. Молдолор, ошо мечиттеги молдолор, аны көз ачык бакчылар бирин-бири шыбап жата берсин. Бул астрономия илими өтө так илим болгондон кийин астрология илими өтө эле ырым-жырымдарга ишене бербегиле. Мен ошону айткым келет. Ырым-жырымдарга ишенип жашап көргүлө, бир жыл, 2 жыл. Жашооңор кандай начар болот билесиңер. Ишенбей туруп жашап көргүлө. Эң бир жакшы кетет. Илгери биздин ага эжекелер айтчу байкуштар. Баягы общий гуманитарный сабактан бергенде истмат деген сабак болот, исторический материализм, диамат, диалектический материализм, ошо научный коммунизм, ал ушундай немелер боюнча айтышчу. Бул болбойт, баягы дин бул адамдын башын айландыруучу опиум дегенде көп аркада калып калды. Өзүңүздөр мен калп болсо баарын айткыла. Бүт мындай чем баягы религиозный, диний мамлекеттерге караганда динге кармана берген, мүнттү эле ширик дей бергендерге караганда диний мамлекеттерге караганда динчил эмес мамлекеттер, атеисттик мамлекеттер. Миллионерлер толтуруп бай жакшы жашоо. Ал жакта албай эле койлу, чеке жакты. Европалык өнүккөн бай мамлекеттерди коюп эле кой. Мына биздикин карагыла. Ошол эле мечитке 5 маалы барып, анан ширик астрология ишенбей эле ширик дей бергендер дин жашоосу жакшыбы? Же мынау биздин чиновниктердин, ошо жогорку кеңештеги депутаттар, министрлердин жашоосу жакшыбы? Булар бойлы атеисттер, чиновниктер. Андай ырым-жырымга өтө эле динге ишене бербейт, ошон үчүн жашоосу жакшы. Булар өздөрүн көп чектеп коет. Ошо динге ишене берген жаштар, ошон үчүн ал динге эле ишене бербей, илим-билимге ишенип туруп, сени бир кара энергетика басып, сен жүк басып калып туруп, кокуй ботом, сүф десе ага ишенип, кара жүк бастырып алдыпсың десе ишенип жүрөсүң, жүк басып жүрөр, это психология. Басып коет адамды давить этип. Ишенбеш керек. Илим-билимге умтулалы. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы жыйынтыкталып калды. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз бүгүн ракурс уктуруусунун жүрүшүндө астрономия илиминин күнгөй тескейи, анын жашообузга таасири тууралуу сүйлөштүк. Студиянын коногу астролог Жанар Кадралиев болду. Сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Ракурс. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Радио Манас. Эшикте жаз, кулагында Манас радиосу. Alev alev yanıyorum, buzlarım çözülüyor aşka. Kardım düşüyor,
tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Alev alev